Kaynenem namazda okuyt, bирок орус майрамында калтырбайт, майрамдайт. Ошондо эки жүздүүлүк болуп калбайбы? Караңыздар, бизде ислам динибизде 3 майрам бар. Биринчиси ошол ороза айт, анан курбан айт. Жума дагы мусулмандардын ар бир аптада болгон майрам. Бул мусулмандардын алхамдулилlah майрамы. Bundan sırtkары Allah Taala'nın berген белек майрамдары бар. Эгемендүүлүк, дин эркиндиги, алхамдулилlah. Бул да Allah Taala'nын бир неематы катарында бир майрам. Анан калганда бир мамлекеттик майрамдар деп катары айтылып калат азыр. Энелердин күнү, пананчалардын күнү, түкүнчөлөрдүн күнү. Бирок карайлы, кайсы эгерде мусулман эместердин майрамы болсо, аны даңазалаган кажети жок. Биз өзүбүз алхамдулилlah пайгамбарыбыз айткан: "Ликулли каумин аид ва хада аидуна." Ар бир коомдун өзүнүн, ар бир дин карманган элдин өзүнүн майрамы бар. Биздин майрамыбыз бул деп Курбан айтты айткан да. Ошон үчүн иншалла, алхамдулилlah, майрам бул жакшы нерсе, жакшы маанай, Аллага шүгүр келтирип. Бирок исламдагы майрамдарды билип коюңуз. Бирөөнүн дүйнөгө келгени, бирөөнүн дүйнөдөн кеткени менен дайындалбайт да. Иса пайгамбардын дүйнөдө келгени деп жаңы жыл башталды деп, мисалы христиандар ошондой майрамдайт. Чындасарбы? Бир чоң улуу адам дүйнөдөн өтүп кетсе, ошол күндү майрам кылып алат. Же болсо ушундай дүйнөгө келген болсо, ошону майрам. Жок. Бизде исламда Алла Таалам ушундай майрамды койду, кыямат күнгө чейин келе турган инсандар майрамдасын, бирок майрамдын алдында ибадат берди. Ибадатка шүгүр кылып майрамдасын деди. Ороза ибадатын бердиби? Аллага буйрук аткардыңыз. Аллага алхамдулилlah. Эми ороза айт берди, Аллага шүгүр кылып майрамдасын. Ибадат чыныгы ороза айт майрамы, ороза туткандар үчүн өзү. Ошол эле кезде башкалар да майрамдай берет. Эми оорулары бар, мусапырлары бар. Бирок чыныгы ошол. Курбан айткандай ажылык, бүттү. Машалла. Яуму тарвияда турду Минада. Андан кийин Арафа күнү чыкты Арафатка. Канча деген дуа, зикр, намаз, ибадат, Муздалифага келди бардыгы. Анан кийин алхамдулилlah Курбан айт күнү шайтанга таш ыргытты, курбанчылык чалды. Чачылык, майрамдай бер булар. Ибадаттан кийин коюлган исламдагы майрамдар ибадаттын натыйжасында. Ошон үчүн ибадат кылыңыз дагы достойный майрамдаңыз. Бул алхамдулилlah биздин эмебиз, өзгөчөлүгүбүз. Бирөөнүн келген кеткенине ага карап бизде майрам эмес. Эми Кудай калса бул мунафык болбойт эми, бирок азыркындай кичине акырын түшүндүрүп коюш керек болот. Кудай калса мейли, башкалардын майрамы өзүнүн кубанычы, биз мусулманбыз, өзүбүздүн майрамыбыз бар, өзүбүздүн кубанычыбыз бар. Күйөөм Москвада, жанына барайын десем ынабайт. Кайненем менен үйдө таарынышып уруша кетебиз. Үйүмө да барып жүндүрүп, барып жибербейт. Күйөөм да келбейт. Кайненем мени паска ура берет. Күйөөм жок. Кетейин десем бир кызым бар. 2 жыл болду үйлөнгөнгө. Акыркы күндө туугандар мындай бир аял алуу, катын алуу деген кандай десем бир субханалла бир исламдын баалуулуктары жүрөктөн азая баштады да. Алып коюп таштап коюп кетип калат. 2 жыл, 1 жыл жүрөт. Эркек өзүнүн эркектик кумары бар. Аялдык кумары бар. Төшөк маселенин шариятта укугу чоң. Балалуу болгондон кийин баланын тарбиясы, аларды багуу, көңүл буруу, ооруп калганда дарылоо, алардын ибадаты, намазы, ахиретин ойлоо, чоң маселелер бар да таксыр. Бирок мейли эми тиричилик багыш керек дейт кээ бирлери. Мейли, ким жок деп атат. Чогуу барып иштегиле, чогуу бул жерде иштегиле. Эгерде барып келсеңиз, мейли 4 ай, 6 ай, андан узак сизге каяка береке. Өзүңүз да коркунучта болосуз, өзгөчө мусулман эмес, мына Россияларга, Европага кетип аткандар. Ал жерде жылаңачтын баары жылаңач. Күнөөнүн баары көчөдө. Күнөөнүн океанында жүрөсүз. Кичине ахиретти да ойлоп койлу, урпакты да ойлоп койлу. Эптеп эле акча табыш эмес да эми. Курсак тойгон жерде эле уктап калып эле. Ошо кантип болсун эми. Ушу жашоо. Бир келдиң бу дүйнөгө. Жашнакай, бактылуу жаша бала чакаң менен.
Балдардың алдында алхамдулилlah. Кыргызстанда азыр ачка калган киши жок. Кичине эле өнөрдүн көп өнөрдүн деле кереги жок азырчы. Кичине жалкоолуктан эле чыгыш керек болду. Жашоо мындай болот. Алхамдулилlah баарына жетиштү. Бундайлар толтура да мындай маселе. Пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам айткандагы атаңдын ысымы менен кабар берет. Ал эми эненин ысымын кантип жеткирсек болот? Пайгамбарга таанытуу үчүн, пайгамбарга саллаллаху алейхи вассаламга салават айткан да атаңдын ысымы менен кабар берет. Ал эми энеңдин ысымын кантип жеткирсең болот? Пайгамбарга таанытуу үчүн. Энем сизге салам айтты деп эле койсом эмне бар? Оңой эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага барганыңызда, пайгамбар ал жерде өзү угат. Түздөн түз угат. Сизге жооп берет. Өзүңүз дагы салам айтыңыз. Сизге ким салам айтып кой десе, аны атынан салам айтыңыз. Ошонун катарында апаңыздын атын айтып да салам айтып коюңуз. Эчтеке эмес. Кудай кааласа, ага пайгамбарыбыз айткан, ким мага бир салават айтса, Алла Таала ага 10 салават айтат. Пайгамбарыбыз мен алдымда раузада жаткан жеримде кеп салават айтса, салам айтса, мен аны өзүм угам, өзүм салаватына жооп кайтарам деген. Аял киши рүкүгө барганда бир аз тизени бүгөбү. Ооба. Эркектер менен аялдын намазынын айырмасы бар. Кээ бирлер айтат, жок, айырмасы жок. Жок. Жаралуусунда дагы, назиктигинде дагы, жаралгандын максатында дагы, кийим кечесинде да, кудум ошондой эле намазында дагы айырма бар. Эркектерге, аялдарга кичине тизесине колу жетсе эле болду. Мейли. Өтө эле эмес, биздикиндей болуп мындай эме кылып 90 градус болбойт алар. Түшүнүктүбү? Аларга эмес. Саждага барганда дагы биз колдорубузду тике көтөрөбүз, колдор. Аялдарга жапыс. Аялдар рүкүдө дагы, саждада дагы кичине жапысыраак отурат. Жерге жабышыбыраак отурат. Булар астар да эми сатырга уяттуулукту эске алганда биздечи. Тияк бияктары. Гусул алаарда биринчи кичине дуаны айтуу керекпи? Анан жуунуп бүткөн соң гусул ниет дуасын айтабызбы? Кичине дуаны мен билбейм, гусул алганда мындай. Эрежеси менен. Биринчиден заараны чыгарыш керек, бошон. Так. Андан кийин ошол атан белден чыккан урук болсун, же болсо аялдардан чыккан урук болсун, ажеге кийимге тийип, эмеге, денеге тийип калган жерин тазалап коюш керек. Так. Анан дарат алыш керек. Дарат алып туруп, андан кийин анан гусул. Дарат алдыңыз, ошондо эле ниетиңиз эмне тазаланууда, жетиштүү ушул. Гусулга ниетиңизде тазалануу, аны ар бир баягында философский сөздөрүнүн кажети деле жок. Мен гусул алып атам, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн бардыгынан тазаланыш, кыбланы карадым, анан Аллаху акбар деп баштаганычы. Жок, жөн эле. Жөн алхамдулилlah, тазалыкты Алла үчүн ниет кылдым, болду. Баштай бериң. Оозуңузга, мурдуңузга суу аласыз дагы, бардык денен. Дарат алгандан кийин кайра оозго суу алган кереги жок. Мурунга суу алгандын кереги жок. Гусулдан мурда дарат алуу сүннөт. Эгерде аны дарат албай деле оозуңузду мурду чайкап полну жууп койсоңуз деле, гусулга да өтөт, даратка да өтө берет. Бирок дарат ушул баардык гусул алгандан кийин кайра дарат алуу бул бидат, күнөө болуп калат. Сууну исрап кылдыңыз сиз. Рахмат Аллахына берсин. Эрим өзбекче экен, эрим билан урушсам кет деп хайдады. Жавабını бердим deydi. Yaşasam boladımı? Rahmat. 3 ta kızım бар deydi. Hem güyösümen uruşup ketse, ket деп айдаган экен, жооңу бердим дептир, эми жашасам болобу. 3 кызым бар деп. Эми караш керек экен. Эгерде ал жерде 3 талак болбосо, муну кайрадан нике кылып жашаса болот. Албетте мына кет деп эле бара айдаганда эле талак түшүп кала бербейт. Аны güyөсүнүн ниетин билиш керек болот. Чындап эле талак берүүнүн максатында кет жогол деп айдадыбы? Же жөн эле азырынчабы экен? Азыр кет жогол бар, көзүмө көрүнбөчү деп бир айбы же бир жыл көрүнбөй жүр деп атабы? Аны билиш керек да, аны таптакыр ажырашып. Эгерде талак ниет болбосо, буга эме түшпөйт, ажырашуу болбойт да. Мен документ жасайм. Москвадагы медсестра кыздарга жумушка киргизүүгө. Жумушка дагы киргизгенге жасаган документтерге мага 40% акча болот.
арам болбойбу? Мага бул жумушту токтотуш керекпи? Жолукка кирем деп жатам, жакшы күндөрдө үй бүлөмө зыян тийбейби? Мындай да эми, эгерде мыйзамдуу боло турган болсо, документ жасаганда тияк бияк өзүңүздүн акыңызды ала бериңиз, жакшы эле ал. Бирок мыйзамсыз, фальшивый, сиздиген ошол окшогондор жасай турган болсо, анда болбой калат. Аны баарыбыз өзүбүз билебиз, кайсы мыйзамдуу, кайсы мыйзамсыз. Мекке шаарына медреседе илим алыш үчүн жолдорун айтып койсоңуз. Мен буну билбейт экенмин. Азыр мына жердеги университетке же болсо муфтиятка барсаңыз, вот ошол жерде Меккедеги медресеге кириш үчүн кээ бир балдар алхамдулилля билет. Атайы ошол арыз жазып, документтерин тапшырып, анан күтүп турат, тияктан чыгып калса чакыруу келет, анан бара бересиз. Мен банкта иштейм, боло береби? Кредит бербейм бирок. Мейли, банкта иштей турган болсоңуз, мына биздеги традиционный кредит бере турган, процентке бере турган, ошол ал жерде тазалаган деле бар, кароолчулук деле бар. Кээ документ алып келген башка жумуштар болот. Бирок процентке кол коюп, процент бөлүп бере турган ошол жер чатагыраак. Канча кыяматтын айтыла элек белгилери калды? Кыямат жакындадыбы? Сиздин оюңуз кандай? Кыяматтын айтыла элек белгилери калган эмес. Бардык айтылып бүткөн, пайгамбарыбыз айтып койгон. Бир канча миң болсо, анда 10 эсе көп азыр. Eskilер жаңылар ушунча көп. Байлык көбөйдү, бир Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө ушундай. Бул кыяматтын жакындаган белгиси. Жолукка кантип келсем болот? Оронуп келем дей, оронгум келет. Алып кете албайм деп корком. Бир нерсе токтотуп турат. Алла разы болсун. Жок, мындай да. Мен бир жол таква болуп, анан кийин жолук салынам деген. Жок. Салына бериңиз, ошо таквалыктын башаты. Кээ бирлер айтат да, жок, мен азыр намаз окуйм. Эмне үчүн? Мен анча-мынча ичип коём, анча-мынча жалган сүйлөп коём, анча-мынча жаман жүрүп коём. Жок. Намазды башлай бериңиз, ошол жаман нерсени таштагаңыз барбы? Ооба, ошону тездетет намаз. Намаз эмне болот экен? Тездетет, жаман нерселерди таштатканга тездетет намаз. Сизге буда только жардам гана берет. Ошон үчүн жолуктагы ороңуңуз келеби, алып кете албайм деп корккон, бул шайтандан. Эчтеке эмес. Эмне алып кете албайсың? Башка салып койгон нерсе эмне кыйын болот? Көп болсо 100 грамм болор бол. 200 грамм болор. Канча оор жолуга. Чыныкчы эрк керек болду. Азан айтылып атабы? Дават жөнүндө айтып коюңузчу. Үйдө өтүлүүчү таалим жөнүндө дагы маалымат берип коюңузчу. Дават эми керемет. Бардык пайгамбарлар кылган. Биз бири-бирибизди жакшы амалга бекемдөөгө даватсыз мүмкүн эмес. Бири-бирибизге алхамдулилля чакырып турабыз жакшылыкка ошо. Бул жаман экен деп жамандыктарды кайтарып турабыз. Бардык пайгамбарлар кылган. Ошон үчүн бардык баалуулуктарга дават берейли, чакырайлы. Бардык жаман нерседен, ошо элибизге кайсы нерсени биз ыра көрбөйбүз. Жаштарыбыз бузулганын, зынакорго, кумарга, жалганчылык, уурулукка бөлүнүп жарылганга, ушулардын баардыгын жамандыктан кайтаралы, жакшылыкка чакыра берели. Үйдөгү таалим, алхамдулилля, үйдө таалим өтүп турат. Бала чакага да алхамдулилля сабактарды өтүп, бир аз болсо да Куран, хадистен, пайгамбарыбыздын сиратынан айтып дуалар жаттатып турайлы. Аларга аракет. Так, мен абысыным менен көптөн бери сүйлөшпөйбүз. Мен 2-3 жолу WhatsApp'тан жаздым, бирок мага жооп бербейт. Орозо күндөр жакындап, мен да кайра жазсамбы деп ойлонуп калдым дагы, жооп бербей калса эмне болот деп атам. Рахмат. Эмне кылайын? Бирөө менен келишпей калсаңыз, жакшылык кыла бериңиз. Тигиден кайтпаса деле, учур келгенде салам айтып коюңуз, дуа кылып коюңуз, колуңуздан келсе жардам берип коюңуз. Өзгөчө туугандар. Азыркындай абысындар, агайынилер, кайын журттар, жакшылык кылганды токтотпоңуз. Кээде адам ушундай болуп калат, мен жакшылык кылбасам жооп бербесем эмне кылам мен? Не болсоң ошо бол депчи. Жок, сиз жакшылык кылганыңызда ар бир жакшылыгыңызга Алла сооп берет. Даражаңыз көтөрүлөт. Жакшылык кыла бериңиз. Токтотпоңуз. Устаз Курандагы сажда аяттар боюнча айта кетсеңиз, сажда дароо кылыш керекпи? Же чогултуп бир окуса болобу? Алла разы. Эми караңыздар, эгерде ушу бир эле жерде турган болсоңуз, Курани Каримде 14 жерде сажда бар.
Bir qancha жолу окуп туруп 4-5 сажданы анан кийин бир кылсаңыз деле болот. Бирок бул сажда аяты важип тугандар. Куранда ошол жердеги 14 жерде окуп калган болсоңуз, сажда аятын анда китепти жакшынакай коюп, анан кыбланы карап, ал жерде Аллаху акбар деп эле пешенеңизди сажда коесуз, 3 жолу субхана роббиял а'ла, кайра Аллаху акбар деп турасыз, бүттү. Түшүнүктүбү? Кулак каккандын кереги жок, салам бергендин кереги жок, аттахиятын окуштун кереги жок. Албетте кыбланы караш керек, дарат болуш керек. Бардын чогултуп кылсаңыз деле болот. Жол болсо топ-топ туруп кылсаңыз деле болот. Бирок көпкө кечиктирбеш керек. Өлүм жашоонун чечимин Алла өзү билет да. Ибадатка убактым жок дегендерге насаат айта кетсеңиз. Кандай ибадат үчүн жаралса гана ошого убакыт жок болуп калат. Андай кылбаш керек тугандар. Мен өзү ибадат үчүн жаралдымбы? Биринчи ибадатка убакыт бөлүп, анан кажетке убакыт бөлүш керек. Мен турмуш курганыма 10 жыл болду. Жолдошум экөөбүз көп уруш болот. Эч жерде иштебейт. Мен безвыходной иштеймин. Бул менин экинчи турмушум болгондуктан ар дайым ызычуу кыла берет. Ал намаз окуйт, мен окубайм. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир улуу насаатын айтып алайлы. Келишпегендердин баарына ошол дары. Ман аслаха байнаху ва байналлах аслахаллаху байнаху ва байна халқихи. Ким өзү менен Аллахтын ортосунда мамилени оңдосо, Алла ошол менен адамдардын ортосунда мамилени оңдойт дейт. Күйөөсү менен мамиле бузулуп атабы? Алла менен мамилеңизди оңдоңуз. Аялы менен мамиле бузулуп атат? Алла менен мамилеңизди оңдоңуз. Досум менен, туганым менен, абысыным менен, да ким менен гана болбосун. Мамиле бузулуп атабы? Алла менен мамилеңизди оңдоңуз. Алла сиз менен ошолордун ортосунда мамилени оңдоп коет. Бүгүн биз Алла менен мамилебиз бузулган, кечиресиздер. Ошон үчүн биздин тугандар менен, адамдар менен мамилебиздин бузулганын кесепети ушу. Аллахым баарыбызга туура тоофик берсин. Баарыбызга туура түшүнүк берсин тугандар. Ошон үчүн келиңиздер, Алла менен мамилебизди оңдойлу. Ишенимибизди, ибадатыбызды, чынчылдыгыбызды, мүнөзүбүздү. Албетте, Пайгамбарыбыз эң улуу кулк мүнөздө ошончо дагы жамандагандар болгон, башка кылган болгон. Бирок ага сиз көңүл бурбаңыз. Адамдын баардыгы жага бербейт. Ошон үчүн иншалла мына жерде болбот дегенде жакындарга, туура түшүнгөн акыл эси барларга вот ошолор үчүн насаат. Жараткан Аллахым кабыл. Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина бирахматик.